Садыр Нуркожоевич, Ак Ордо эли сизге кайгылуу жасап жатабыз. Биз сизден суранат элек, ушундай кашанын баарын чалган Сокулук районунун администрациясынын, жер комиссиясынын төрагасыны, ошол мезгилдеги Сокулуктун кадастрыны, ошондой эле архитектуранын башчысыны ушул иш боюнча жоопкерчиликке тартып берүүнүздү суранат элек. Ушул баарына сабак болсун. Ушул администрациянын туура эмес чыгарган чечиминин айынан ушундай кылып туруп карапайым элдин, жашап аткан элдин участоктарына бир эле көпөскө 4 участокты бириктирип туруп бир китеп жасап берип койгон. Ошону биз сизден суранат элек, ушуну тыкыр көзөмөлгө алып, ошолордун жоопкерчилигин карап бергенге. Экинчиден, ушул иш боюнча Верховный сотто жакында административный тартипте иш каралат. Ошону өзүңүз тыкыр көзөмөлгө алып, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, ушул административный чечимди туура чыгарып ушул карапайым элдин тарабына чыгарып беришиңизди биз сизден суранабыз. Өтө мыйзам бузуулук. Бул мындай мыйзам бузуулукту биз көргөн эмеспиз. Себеп дегенде 498-контурдагы 20-12 деген участокто бүгүн архитектурада пустой болуп катталып турат. Демек бул айыл ичиндеги шахмат тартибиндеги бош жер деген статуска кирет. Ал эми мунапыстын объектиси ар бир участоктогу чийилген фундаментти же үйдүн орду болсо, ошолор мунапыстын объектиси болуп эсептелет. Бүгүн ошол 20-12 деген участок 16 сотук жерге кызыл китеп мыйзамсыз чыккан бул. Муну соттор дагы көз жумган. Урматтуу Ленин районунун соттору, Бишкек шаарынын соттору бул чечим өтө туура эмес болду. Мунапыстын объектиси деген ал 2021 жылга чейин курулгандарды айтат. Бул үйдө 2021 жылга чейин курулган бир мунапыстын объектиси же архитектура чийген бир үйдүн орду, фундаменти таптакыр көрүнбөйт, көргөнгө мүмкүн дагы эмес. Анан бул боюнча кылмыш иши дагы НМВДны ГСУда козголуп, ал дело бүгүнкү күндө Ленин роудуда турат. Биз ошол учурдагы ГСУнун сотрудниктерине рахмат айтабыз. Тыкыр иликтеп, иш козгоп, катуу киришкенде жогорку жактан чалуулар болуп ошол ишти токтотпогон. Бүгүнкү күндө ошол ишти кайра жандандырыш керек. Бүгүн ушунча элдин бардыгы акыйкатсыздыктан, чындык чыкпагандыктан бурмаланган мыйзамсыз нерселердин бардыгына жаны кейип, ичи ашышып, кайгырып отурат. Урматтуу аткаруу бийлиги президент Садыр Нуркожоевич, ушул ишке өзүңүз түздө-түз киришип, комиссия түзүп, башында сиз болсоңуз, бир топ адамдардын башы кетет. Көптөгөн адамдар башы менен жооп берет ушул мыйзамсыз нерсеге. Биз ошону суранабыз. Анан ушул Ленин районунун сотторунда өз көзөмөлүңүзгө алып койбосоңуз, карапайым элге каршы чечимдерди чыгарып келатат ушуга чейин. Арест маселеси болобу, ушундай снос маселеси болобу, баарына ушул карапайым элге каршы чечимдерди чыгарып келатат. Буларда мунапыс боюнча такыр түшүнүк жок. Ошол эле Сокулуктун соттору чечип келген иштерди булар чечпей келатат. Ошон үчүн биз Ленин районунун сотторуна нааразыбыз. Беш баласы менен көчөгө чыгарып койду, айтпады. Балдар менен чыгарып койду, айтпайды. Садыр Нуркожоевич, биздин айылыбыз жерчилерге бир участокты 2-3 кишиге саткан жерчилерге чара көрүп коюшуңузду өтүнөбүз элек. Биз 4 жылдан бери Сокулук сотунда жүрөбүз. Эч кандай чара көрүлгөн жок. Ошону бир карап берип коюңузду өтүнөбүз элек. Бизде фактыларыбыз бар баары. Мынакей караңгы түнгө карабастан түнгү саатына 8-9га чейин сунос ишин жүргүзөбүз деп сот аткаруучулар. Караңгы калтырбагыла десек болбойт, биз кааласак таң аткыча иштейбиз деп мынакей элди өздөрү чогултту мынакей. Нааразыбыз. Бул мындай маселе болуп калды да. Башкы прокуратуранын алдындагы сот департаменти өтө мыйзамсыз иштерди кылды. Себеп дегенде снос кандай болот? Бир дагы үйдүн крышасы бузулбаш керек, айнек талкаланбаш керек, мыйзамда так жазылган. Бардыгын акырындык менен так аккуратно чечип, жыйнап коюш керек. Мыйзамда ошондой турат. Булар эмне кылды? Булар болсо
Орман опут Африкада дагы мындай кылган эмес. Келип эле талкалап салды. Ленинградты басып алганда да мындай болгон эмес керек болсо. Талкалап бүт сындырып мына видеодон көрсөңөр болот. Бул өтө одоно мыйзам бузуулукка жатат. Урматтуу башкы прокуратура, мына сот департаменти сиздин кол алдыңызга келди. Ушундан баштап мыйзамдуулукту сактабасаңар, бул акыр аягы жамандыкка алып барат. Мындай иш болбойт. Прокуратура деген бул эмне? Прокуратура деген көзөмөл органдары. Көзөмөлдө эле көзгө илбей мыйзамды одоно бузуп салды. Ой, ақиқат жақсы. Администрация сотты қарап берген құран алып, өзімізді алып, көштерін құран алып, кедераны ішінде қарапайым етіп илатқан, мен үш баламен үстіда қалдым, сонда елін үші рахмат ағылды, соғылып бізге қайырлы қуаты, бізге үйін жетесізден Biz ушул бүгүн болуп аткан жаңылыктын ийелери болобуз. Биз бүгүнкү ушундай ак менен караны айырмалай албаган сотто отурган чечимдин айынан ушул алакалга калып калдык биз. Бул жерде бирөө бузулду. Экөөнүн дагы экинчи узам деп өзүнө өзү ишеним берип отурат. Ушуну Садыр Кожо Şunday akmaklardan көзөмөлдө бериштерди өтүнөбүз. Общий жана құран алып Да, вперед. Серьезно. Балдарынан да iş boyunca kızlıkta mizamsız çıkanlar. Kırkıncı doktor menen 40 doktor menen mizam çıkanda Bosrayevskiydan gelip jenep ketkende bu жерде үйлөр бар экен деп ал көрсөтмө берген. Көрсөтмө бергенде ал делону жаап туруп 42-чи токтом менен кайра жаңы дело ачып туруп, ошол токтомдун негизинде кызматка чыгышкан. Негизи жердин мыйзамы боюнча токтом бир эле жол чыгат. Бул андай эмес. Бул Босрайевскийдин бардыгын сатып алган. Соттун бардыгын сатып алган чынындачы. Бизге окшогон мыйзамдар көп экен. Ушуларды өзүңүз алып, жогорку бийлик жакшы карап берип коюңуздарга суунабыз. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Кожоевич. Мына бизди балдарыбыз менен чакыратып, мына көчөдө калдык. Үйлөрүбүздүн баардыгын көчүрүп, бешилердин баарын чыгарып салды. Үйдүн баарын талкалады. Милициялар болсо ошого эчтеке кылбай карап турду ушул жерде. Бул жерде баардык эл күбө. Бизди болсо токтотуп, кайра салып берип, көчүргүлө деп тиги келген кишини болсо Назаралиевди болсо күйлөп атты да. Мына бул кандай деген бул акыйкат караганда 16 сотук жерди бир кишиге чыгарып берип коет да, кызыл китеп чыгарып берип коет. Биз ал учурда ушул 4 үйдө элердин баардыгы ушул үйдө жашачык. Ошол жашап атсак дагы кызыл китепти мыйзамсыз түрдө башка кишиге чыгарып берип коюп атат да. Көчөдө калдык, мына азыр балдарыбыз чыркылап, эшик болсо суук, жаан-жаган атат, бешилерибиздин баары эшикте. Биз каяка барабыз? Кайсыл жака түнөйбүз? Не кылабыз? Ушул ишти карап бериңиз. Карапайым элди ойлоңуз. Бийликтегилердин баардыгы бизди колдоо берип коюңуздар. Ушул сот аткаруучулардын дагы аткарган иштерине мыйзамдуу баа берсин генеральный прокуратура. Ушулардын ар бир кылган кыймыл аракеттерине мыйзамдуу баа берилиш керек. Ошон үчүн биз сизден Ак Ордо эли жалпы баарыбыз сизден суранабыз.